Баарын маскачан кирип атасыздарбы байке? Борбор калаада жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Бул эл көп топтолгон жерлерде, айрыкча коомдук транспортто бет кап тагынбай, санитардык эрежелери сакталбай жаткандыктан кабар берет. Дарыгерлер вирустан коргонуунун натыйжалуу жолу бул бет кап тагынуу деп талыкпай кайталап келишет. Бирок бет капсыз коомдук транспортко түшкөн айрым жүргүнчүлөрдүн бет капты үйгө унутуп коюп турмун деген жообу өкүндүрөт. Я дома забыла ее. Нет, я забыла. Видимость создам. Вам будет спокойнее? Ясно. Не могу. Безопасность. Я уже переболела, никого не заражу, не переживай. Таанып жүрдүм эле, бүгүн эле шымда алып кетиптир. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында тиешелүү кызматтар мындай текшерүүлөрдү күн сайын өткөрүп турушат. Бул иштер жалпы элдин коопсуздугу үчүн жасалууда, дешет мобилдик топтун кызматкерлери. Бет кап режимине сактагандар көп болуп атат. Ошондой эле айдоочулар дагы бет капты ар бир чыккан жүргүнчүгө негизинен эскертип туруш керек. Эскертүүдүн негизинде гана кээ бирөөлөрү жүргүнчүлөрдүн көп эле чөнтөгүнө салып жүрөт бет каптарыны. Айткан эскерткен учурда гана алып тагышат. Бет капты тагырыш керек. Ар бир жаран өзүнүн биринчиден өзүнүн коопсуздугуна, ошондой эле элдердин коопсуздугуна. Рейд учурунда бет капты туура эмес тагынган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ал эми бет капсыз жүргүнчүлөргө эскертүү берилип, коомдук транспорттон түшүрүлдү. Бир күндө биз час пик учурунда чыгабыз. Эртең менен саат 8ден баштап түшкө чейин 12ге чейин. Аны абеттен кийин 2ден баштап кайра 5ке чейин чыгып атабыз. Аны 6га чейин да чыгып коюп атабыз да. Час пик учурунда чыгып атабыз. Элдер анткени маршруткалар элдер көбөйөт да, ошол учурда чыгып коюп атабыз. Рейд жүрүп жатканда биз жүргүнчүлөргө маалымат ишин жүргүзүп жатабыз. Тагыныш керек, кандай туура тагыныш керек деп маскасы жокторду троллейбус жана автобустардан чыгарууга да мажбур болуп жатабыз. Анткени ситуация азыркы учурда ушундай болуп жатат. Биз ушундай кадамдарга барышыбыз керек. Азыркы тапта Борбор калаадагы 4 райондо атайын мобилдик топ иштеп жатат. Коомдук транспорттарды текшерүү иштери башталгандан бери санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактабагандарга салынган айып пулдун суммасы 249 000 сомду түздү. Айжамал Болот кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.